Урматтуу bir туганым, Кыргызстанда окумуштуудан көп неме жок да. Абдан окумуштуу көп. Бирок кыргыз идеологиясын түптөй албай койдуңар мына 30 жылдын ичинде. Рас түптөй албасаңар, баягы эле коммунисттик партиянын эле идеологиясын жазгыла. Единственный ошол жерде баягы материалдык көз караш дегенди. Кудай жок деген жерин жок кылып койгула. Кудай жок дегенди болбосун. Анан кийин баягы частный собственность, жеке менчикке каршы жерлер бар. Ошону жок кылып койгула. Калганы коммунисттердин идеологиясы аябай конкретный болгон. Моральный кодекс деген бар болчу коммунизмди куруучулардын. Ошону Кыргызстанды куруучулардын, Кыргызстанды өстүрүп өндүрүүчүлөрдүн, бийик даражага чыгаруучулардын кодекс деп туруп, ошону эле көчүрүп койгула, ошондой тартипте тарбияланыш керек. Наристе баланы бүгүндөн баштап жакшы тарбиялашыбыз керек. Бүгүндөн баштап. Кудайдын күндөрү өтө берет. Дагы 30 жылдан кийин дагы эле сөнтүрөп жүрбөйлүк. Бүгүндөн баштап жакшынакай тарбиялаш керек. Тетигинин баласынан кайы жерин кем дебей, ошол бала сенин бир тууганың болот деп. Кыргызга бир тууган деп тарбиялагын. Бири-бирин чалбай. Мына көрүп атасыңар кандай чалышасыңар бүгүн. Кайра чалышасыңар. Жек көрөсүңөр, душмандардан бешпетер. Антпей бир тууганың деп тарбиялагын Кыргызга. Жакшы билим бер. Кичинекейинен патриот кылып, мекенчил кылып тарбиялайлык. Мектептин программаларын ошондойлорду киргизиш керек. Калдырбай, шалдырбай каяктагы нерселерди эле дүйнөнү туурай бербеш керек. Ошого акылыңар жетет. Кайсы бизге керек? Кандай специалисттер керек бизге? Космический корабльдерди пуспашкылар жарата берсин. IT технология керек азыр, керекпи? Ошого мээси жете турган балдарды тарбиялагыла. Илгеркиде эптеп-септеп паралар менен окутпагыла. Прокурор болуп туруп паландын баласын камап бер дебе, бири-бирине душман кылба. Мына азыркы күндөгүдөй. Сен бири-бириң менен душмансың. Балаң ошого окутасың дайым. Тетигинин баласын камап бер деп. Өмүр бою ошондой душман кылып жүрөсүңөр. Бет турач болсо, айтпа мынандай бир чарбаны барып туруп жейсиң дебей, өзүң биринчи чабан болосуң деп. Жаратмандыкка окуткула. Жаратман эмессиңер, мына бетиңерге эле айтам, көп баягы папке тагынып галстукчан өзүңөр вообще иш кыла албайсыңар деген. Эгерде силер стол жок болсо эле ачка каласыңар. Стол жок болсо ачка каласыңар. Ошол столдо да чындап бир адамга окшоп иштей албайсыңар. Сөзсүз парага барасыңар. Жаратман боло албай атасыңар. Балдарыңарды жаратман кылгыла, эмгекке эмтеден үйрөткүлө. Өндүрүшчү болсун, куруучу болсун. Эптеп эле бир белен бүтүрүп алып бир депутат бол, ана мынандай бол. Ошо депутаттарың бар, башка иш кыла албайт. Министрлериң да түшүп калсаңар, башка иш кыла албайсыңар. Уурдагандан башканы билбейсиңер. Же кафе ачканга эмне көп эмне керек, ошону эле кылып атасыңар, уурдасаңар деле. Давай балдарыңарды. Эгерде Кыргызстан 100 жылдан кийин турсун, балам жакшы жашасын десе, бүгүндөн баштап өзүңүн катачылыгыңда үйрөт. Өзүңдөй кылба, өзүңдөй параккол, өзүңдөй коррупционер кылбаган. Жөнөкөй жумушчуларыбызда герилип кетмен чаба албайбыз. Же дыйканчылыкты жакшы кыла албайбыз. Же малды жакшы бага албайбыз. Бардыгыбыз уже тилибиз сайрайт. Саясатчы. Канча саясаттың уже.